Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler. Misirkeci kanalının katılımcıları. 24 iyul 2022 yıl Oş oblası Özgen rayonuna qarashты Şeral ayılına geldik. Бұл жерде белгілі чаландестерден жақшысы Камел ағамызға келіп қалдық. Жақшы аттарды таптап, жақшы иелеріне беріп жүрген ағалардың бірі. Дағы бір ассалам алейкум. Қандайсың? Мемлекет жақсы бе? Денсаулықтарыңыз жақсы бе? Мен бұл атты WhatsApp группалардан көріп қалдым әле. Анан сұраштырып көрсе ат сізде тұрбайбы? Бұл азыр жашы қандай болды екен? Бұны маға 4 жашарда берген. Ат өзі таза 5 жашта, екасы болып қалды, 5 жашар. Негізі парада қандай екен бұл? Бұны атасы Өзбекстанда екен. Тапылған екен да, өшеде де туылған екен. Анан парадасын тошына айта албайм. Бирок мүчө өтө күчтүү да. Жануарда. Ана ат жагын карасаң теңиз деген. Көрүнүп билинип турат го. Жануар. Бул эми улакка чабылды табы экен? Улакка чабылган эди. Мен чабып элек, мен улак болгондо чечилет да таздыра. Анан азырынча жүгүргөндөр жакшы. Эми атты улак тагдырын чечет да. Азырынча жемдеп эле багып атат экенсиз да? Жок, жемди да жакшы бербейт, азыраак берүүгө мингизип, оксу улак болуп калса апарып салганга таяр болуп. Ысыктын күнүндө дегенсе. Анан аттын үчөөсү аябай жакты. Анан жолго менсең да баардыгы светке татат. Эмеге начар чыгат экен бирок телефонго свет. Узундугун анбай. Бирок бири көргөндө көзгө урунат экен да, ат. Өңдү түстүгөн. Бир жагышы улак үйрөтөйүн атам. Анан атактуулардан эле бир өкөс келип, кызыгып, машиналерин берейин деп атат, эми ого тамашалаш аларды. Бул ат эч нерсеге жарабаса, машинаны эмне кыласың, турсун деп эле коюп атам. Анан ортомчулар көбөйүп кетти. Атты мынчага сатайлы, анчага сатайлы деп, анан аларга да айттым, мен атты жакшы үйрөтөйлү. Демек, атка кызыккандар көп дагы деле. Азыр эми бул атты баасы чыкса сата бересизби же? Баасы чыкса бирөөсүн сатам да, же буну экөөнүн бирин сатып ийишет. Экөөнүн бирин. Бирөөсүн бирок үйрөтөм. Айрыкча мынаны үйрөтсөм деп атам. Бул эгерде топко кирип берсе, азыр өзүңүзгө дагы жагып турат экен да демек. Мага келгенде ат жүгүрүшүн билбейт эле. Азыр ат өдөлдү жүгүргөндөр жакшы болуп калды. Үйрөтсүз өзүңүз тарбиялап. Башыда күлүктөрдүн башынан да. Анан жал да суюк да. Мындай жоон аттымда жал суюгунун мындай кам бар да. Суюк. Анан эмирек кылма. Оны ат жагын караган, ат жагы жаман тегиз нерсе да. Бул атты мындай үйүргө кошуп, же урук алып көрүп турбу же? Жок, үйүргө да эч нерсе койуп атып атканда бирөөлөр бир байталым бар, коюп алайын деп ат келди, байталына коюп койсок, ээси өзү коркуп ака, байталын өлүп калат деп койду. Мындай чоң атка деңизчи? Олар телефондон кичине көргөн экен. Келип байталына келгенде булда далдырап барып, байталым бир сөз болуп атыбы. Анан кличкасында дөп параз деп койду анан муну. Ушундай дөп параз деген кайманат алып тур өзүнө. Бул үстү өтө толо экен, Узундугу мунун мүчөсүндөй ат экен. Суак айынан келген көрүп турасыздар. Өтө сындуу аттардын бири экен. Калдырын улап чечет да. Эгерде топту сүзүлө берсе. Ал эми бунун баасын кандай деп турасыз эми? Баасын ошо азыр ушу мүчөсүнө карап сурай беришет да. Эл баалайт деңиз демек, Өзүңүз дагы бир чечимге келе албай турат экенсиз го дейм, Жылкынын баасын эч ким айта албайт дагы. Эки эч нерсеге жарабайт деген ат жарап берет. Анан мен жылкыны таптагоным да. Көбү таптабай элбайт, анан эмне жаман ат жаман дей беребиз. Азыр эми мындай акырындатып бир жетелет бастырып койсок кандай болот экен, Майлы. Басыктарын бир көрүп коелу, ушунча келип көрүп турабыз. Балким биздин көрүүчүлөр кызыгып көрүп, булар эми арзан пулдагы аттар эмес. Келгендер минип көрсүн, жактырсын. Чабам десе күзгү жайым күтөбүз. Пулга өтө эле зарык эмеспиз.
Жақсы. Жақсы нәрсені азыр табыш да қиын болады. Ооба. Мына байсаң, мүчелер алыға кібірістерін емлеріне шығарып салды. Жануар өзі да бұлчыңды аттардан екен. Бұлчыңды шығарады. Өте сон. Bir менен көріп қойылы. Минип жүрсең деле өзүнчө бир керемет болот экен го жаныбар. Мен буну жылкы сүйгөн, атты жакшы түшүнгөндөр билет болуш керек. Мындай айтқанда жүгіре алмайды, жақсы жүгіреді азырынша. Салқында бір шаптырып отасыз. Жүгіргені қатты болып жатады, соға қызығып, аттан үміт болып жатады. Мен бұл жаш өспірім екен, бұл дағы? Өспірім бұл. Бойлы аябай. Бұл да азырынша еш нәрсе көрелік нәрсе. Ошондо жашы канча болуп калат бул азыр? 3 жашар. Бул 3 жашар бышты болуп калат, Метис да мындай эсептенде. Атасы Польшадан келген аттын баласы экен. Энеси ушундай экен, бирок бойлуу да, өтө эле бойлуу. Аргындаштырылган экен да. Бирок бул Кыргызстанда туулган бе? Ооба, Кыргызстан. Айрасыздар, мына ал. Уставка бар, биринчиликти алды. Кайсыл жерде бар? Алайда болгон экен. Мен Карагулжанын атынан бердим эле. Анан о жерде бул өзгөнүн аты деп, кичине эме карагулжалыктар тартып коюп, өзгөнүн атын аты болгонсуңар депчи. Эми алар сурагандан айыл деп бере койдум эле. Негизи кандай болуптур ал жерде ставка? Эмнесинен? Фермерлердин корода боюнча көргөзмө болуптур да. Анан ошондо жакшы аябай биринчиликте эң чоң ат, эң көптүн ат болду дейт. Бирок ат өзгөнүн аты деп алар карагулжалыктар ичине таарына биздики эмне кылдык эле таарыныштыр. Бирок эң күчтүү атыш болду деп да. Эми андай көргөзмөгө азыр Кыргызстанда өзү көрүп билип жүрөбүз. Өтө жакшы көп жылкылар болуп атат. Эми ошолордун арасынан биринчи орунга жеткен болсо, демек көпчүлүгүнө жагыптыр да. Өзгөнүн аты деп. Бирок ат өзгөн меники эле да. Алар сураган берген эле. Эгер өзүңүз барсаңыз, дагы эле алып келмексиз да? Биздин өзгөндүн фермерлер апарганда алмак экен. Анан ошо эже барган экен, ошого бериптир өзгөнү деп. Эже 2 жолу келди, атты бер деген мына бар экен. Атты тарбиялачы деп. Ал уругала айлытынан бирок уругала турган атты үчөө өтө тегиз нерсе. Көкөрөктү карасаң. Мына ушундай экен, урматтуу көрүүчүлөр, эми бул аттар азыр сатууга деле коюлу элек. Эгер акчасы келишип калган болсо, же бир атка кызыгып, жакшы ушундай сындуу атты издеп жүргөн болсоңуздар, сага түшүндүрөйүн. Сүрөткө тартып алып, ат меники деп эме алып атышты. Анан ат менде турганын эч ким билбейт экен. Буну атты мен да алгам. Алып кичине үйрөтүп, улакка даяр кылайын деп менет кылып атабыз, менетибиз кайсын эми. Анан азыр билесиң го, өмүрүндө улак көрө элек атка да гарантия берип үйүп атабыз. Буга да ошондой деген, улак аябай күчтүү, бирок ат улак көргөн ат эмес. Ээси ошондо берген эми ат көрүндө турган. Эми качан гана чабып көргөндө билинет, Чабып көргөндө анан өзүңө ишенесиң да. Азыр бирөө өмүрүндө улак көрө элек атында да гарантия берип атышпайбы? Жүгүрөт да, эми жылкынын баары жүгүрөт да. Келиш керек айрыкчасы. Эгер бул өспүрүмүңүздү сатам деп калган болсоңуз, муну канча дейсиз? Ошол. Якында кымбат баа эмес. Базар баасында, базарда болуп калып, 170 атты өзү жол болуп калды азыр базардачы. Демек келишимдүү экен да? Келишимдүү. Кимге жакса сүйлөшүп, эгерде бир баага келесиздер. Топко аралап, топко кирип, күчтүү аралап ийсе, анда дагы баасы өсүп кетиши мүмкүн да? Чексиз болот. Мына ушундай экен. Мына ушулар топко аралап кирип ийсе, 4-5 ат түртүп чыгара турган аттардан эмес да. Эми буларды тарбия кылыш керек, үйрөтүш керек да. Жакшы экен. Урбай, чокпо эсеки, үйрөтүп калыш керек буларды. Мени ойлоп булар канчаны ургуштун кереги деле жок. Буларды алдап үйрөтүш керек да. Урматтуу көрүүчүлөр, биз мына ушундай жакшы аттарды келип көргөнгө өзүбүз да куштар болдук. Эми сиздерге дагы көрүшүп, көрүп бөлүшкөнгө аракет кылдык. Эгер жаккан болсо, баасы келишкен болсо, Камел агабыздын номерин жазып кетебиз, чалып байланышып,
балким өзүңүздөр жакындан келип көрсөңүздөр болот. Сіздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мисир Кеж каналы, биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Анда Камел ага, сизге ийгилик, аттарга бир жакшы ийгиликтерге жетишиңиз, мээнетиңиз кайтсын дейбиз. Көрүнбөй кеттиңиз да. Жүрөбүз, биз дагы ушул көбүрөөк. Ушундай жакшы аттарды тарбиялаңыз, ар дайым жакшы аттарды өз ээлерине бериңиз деп айтабыз. Тишин бир көрүп коелучу мына ушуну. Өспүрүм деп айтып жатат мына. 3 жашар. Тиштерин бузуп атат. Шыпка жетип атпай. Жаныбар чынында ат экен. Атанда жаңы такалап. Такалап да коюпсуз, Жаңы такаласак, Biraz töyle algan okşaydı da sıyrılıp da. Bunu üret çekti. Hazır mingi de neyiz ya? Mingi jakşılı. Hem jakşı mini çekti mi? Anam bayağı baş gözüne karap çapılasan bunda yakınday. Güzel işine geçer olan aklı olsun. Tarbiya gerek deyiz ya? Tarbiya gerek. Жақсы урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен амандашабыз. Кийинки чыгарыштарга жолугушканча аман туруңуздар.